Биз дагы Садыр Нуркожоевдун жетекчилиги астында бул рекордду жаңыртууга аракет кылып жатабыз. Былтыр Бишкекте 6 айда 15 мектеп, 1 бала бакча бүттү. Кыргызстан боюнча 96 имаратты жаңырттык. Быйыл 501 объектиге 8,6 миллиард сомдон ашык курулуштар болуп жатканын айта кетишибиз керек. Быйыл 204 мектептин 100 мектеби бүтөт. Жалпы жонунан 141 объектини социалдык быйыл ишке киргизебиз. Разаковдон башка эч ким темир жолго салган эмес эле. Тескеринче 16дан 40 километрге чейин темир жолубузду акыркы 30 жылда жоготуп алдык. Балыкчы Кочкор Каракечи темир жолун өз каражатыбызга сала баштадык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мега долбоор буюрса башталганы турат. Кыргызстандын ар бир айылына чейин асфальт барат деп президент кыргыз өкмөтүнө тапшырды. Аэропортторду оңдоп жатабыз. Энергетикада Камбар-Ата биргесинин даярдоо иштери эмдиги жылы бүтүп курула баштайт. Камбар-Ата 2-нин 2-нчи агрегаты, Казарман-Каскады, Сарыжаз, Чаткал, Куланак ГЭСтеринин курулушу башталды. Азыр бүгүн бюджетибиз 6,4 миллиард долларга жетти. Биз ушундай ылдамдык менен кете берсек, наркы 7 миллиард доллар түзгөн Камбар-Ата 1-ди да ГЭСин өз күчүбүз менен кура алат экенибизге көзүбүз жетип калды. Жалпы 1 мегаваттык 30 чакан ГЭС башталды. Тор Айгырда, Ысык көлдө күн станциясы курула баштады. Балыкчыда шамал станциялары башталды. Биз Разаков, Усубалиев, Исановтар баштаган курулуштагы жаратмандык духту калыбына келтирдик десек жаңылбайбыз. Жаратмандыктын жаңылыктарын, биринчи учкундарын ай сайын көрүп жатасыздар.